Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта белгілі журналист Есенбай Нұрышев. Рахмат студиямызға келгеніңізге. Ақырғы мезгілде, ақырғы ғана емес, бір тойлы жыл бойы СССР чачырғаннан бері қырғыз қоғамында мындай түшінік бар да, идеология жоғалды. Мұрдағы советтік идеологияның, коммунистік идеологияның орды бош қалды. Ошон үчүн диндагы ошолорунду ээлегенге аракет кылып атат деп, анан жалпы идеология болбогон үчүн биз өнүкпөй атабыз деген түшүнүк бар. Кандай сиздин оюңуз ушул жөнүндө? Менимче мындай да. Бизде бул идеология деген эмне, эч ким бир тактап, аныктап сүрүштүрүп көргөн эмес. Идеология десе эле баягы Советтер Союзунун учурундагы идеологияны түшүнөт экен. Үстөмдүк кылган. Ал үстөмдүк кылган идеология деген ал башка, ал мамлекеттик идеология болгон. Расмий идеология болгон да. Ошонун өзүнчө принциптери болгон, эрежелери болгон, жоболору болгон. Эгер ошондон кыйшаңдасаң, сени антисоветизм, антипартийный бирдеме үчүн деп туруп, кадимкидей жоопко тарткан. Аны мына мен Совет Кыргызстан деген гезитти окуп жүрүп көрүп эле калдым көбүн. Атүгүл мына орусча макала жаза албаймын. Мен андай жогорку деңгээлдеги профессионалдык деңгээлде орус макалалар жаза албайм десең, сен орус тилине каршы сүйлөп атасың деп, СКга чейин арыздангандар болгон. Анан мындай да, мамлекеттик идеология деген бул баарына милдеттүү. Бомждон тартып тиги генсегине чейин кыңк этпей аткара турган идеология, ошонун жол жобосу. Ал сага көрсөтүп берет. Мамлекетти кантип сүйүшүң керек. Эгер туура эмес сүйө турган болсоң, моундай жоопко тартыласың деп. Бүт жазылган бар деди ошондой. Анан кийин коммунизмди куруучунун моралдык кодекси дегендер бар эле. Башкалары бар эле. Иши кылып өтө катаң, анан катаал идеялардын жыйындысы болчу. Кыйшаңдасаң тияк сени жазага тартышкан. Көп кишилерди жанагы антисоветчина, анан кийин диссидентство деп жарандыгынан алып кубала бербеди. Өлкөдөн чыгарып ийген учурлар. Ушундайлар болгон да, туурабы? Бул биринчи ошол, чынын айтканда, мамлекеттик идеология деген ошол. Анан бизде мына тиги Советтер Союзу жок болгондон кийин бизде мамлекеттик идеология жок болуп калды. Буга Кудайга шүгүр деш керек. Туурабы? Эркиндик, демократия дейдиңби? Анда бардыгын бир идеяга баш ийдире албайсың байкайсың. Бардыгын бир гана мыйзам аркылуу башкарасың. Бардыгын мыйзамга берет. Мыйзамдын ичинде тиги мыйзамдан тышкары ар кандай идеяларга, көз караштарга айта берсең, десең, ишенсең болот да. Азыр маселен бизде өзү идеологиянын үч эле формасы болот. Биринчи мамлекеттик, экинчиси жана үстөмдүк кылуучу, доминирующая идеология дейт, dominated ideology. Анан улуттук идеология деп коет. Ушунун айырмасын бизде жакшылап бир сүрүштүрүп көргөн эч ким жок. Мынабу доминирующий идеология деген ал сөзсүз эле бирөө сага бирдеме жазып бериштин кереги жок. Муну мындай кыласың, андай кыласың депчи. Ал өз эки түрүндө эле тарап кетет. Маселен, Афинада, байыркы гректерде, демократияны кагаз жүзүндө таратып, теориялык эмгектерди жазып неткен эмес, өз жүзүндө тарап кеткен. Орал элин баары ошого макул болуп. Орал тиги англисче айтып коет го, орал пропаганда деп. Ошол аркылуу эле, өз эки. Анан бизде деле ошондой. Азыр маселен бизде үстөмдүк кылуучу кайсы идеология бар? Акча жасоо. Жок. Акча жасоо өзүнчө бир ал мини идеология дечи, ыймандык менен. Ислам ушунчалык көтөрүлдүбү? Ислам азыр мына кайсы жерге барбайсың, кайсы мен атеистмин дегендин турмушу дагы исламга байланыштуу болот.
элге барасың, айыл апага барасың дегендей, бирөөгө көз көрсөткөнү барасың. Бүт ошо исламдын эмнесин жасап атпайсың. Туурабы? Бизде радикалдуу түрдө эмес, албетте. Байыштуу түрдө, толерантный деп коет го. Байыштуу түрдөгү ислам уже ебагыда келип үстөмдүк кылуучу идеология болуп калган азыр. Мына кылкылдап айт намаздарында көрүп атасың. Аянтка канча кишилер чыгат? Ошончо миңдеген. Ооба, ошончо кишини ошол жерге алып чыгара турган идея барбы башка? Азыр жок. Бул биринчиден, экинчисинен эски идеология, андай мындай идеологиялар эч кайда кеткен жок. Жүрөт. Болгону башка формага өтүп кетишти. Илгери муну пан-исламизм деп жаман көрчү да. Туурабы? Куугунтуктачы. Азыр ошо пан-исламизм кайра келди бизге. Азыр айтып атпайбы, баарыңар эле кыргызбыз деп анан андаймын деп кыйкыра бересиңер экенсиңер, чыйылда берет экенсиңер. Баарыбыз мусулманбыз да, анан кийин кыргызбыз да деп. Көрдүңбү? Бул кандай идеология? Чоң идеология. Чоң идеология. Экинчиси мына жакында эле башталды, баягы пан-туркизмди да жаман көрчү да. Аябай. Куугунтуктачы. Эми мына пан-туркизм акырындап жанданып келатат. Расмий түрдө, расмий деңгээлде. Анан уюм түзүлдү. Түрк мамлекеттердин уюму. Ооба. Ошол анан муну эми кээ бирөөлөр дарооланан, ой, булар мени көздөп атат, каяка кеткиси келип атат деп лупа менен карап изилдеп атпайбы? Бул жөн эле идеология. Элдин ичинде, көкүрөгүндө, аң сезимде, мээсинде жашаган идеология. Ал бирөөгө кастык кылайын, бирөөнүн барып тиги ракета менен атып, минтип салайын деген жок. Жерин тартып алайын деген жок да. Жерин тартып алайын, тек кана баягы ар кандай эми нерселерден чыккан түбүбүз бир элбиз, маданиятыбыз бир качандыр бир тигандай мындай кезде болдук эле деген идеядан чыккан идеялардын бирикмеси. Андан коркуштун, кооптонуштун менимче кереги жок. Анан эми азыр кыйын болуп калды. Бул 70 жыл кечигип калган идеология да. 70 жыл. Себеби мына Совет мезгили жаңы орногон кездерде бул абдан күчтүү идеология болгон. Ооба. Пантуркизм. Анын баары талкалаган да. Ооба. Анан кийин эле тиги Алаш Ордо дегенге чейин бүт баарын жок кылбадыбы? Ушундай кас, зыяндуу идеология менен эмнетет, иришет деп канча биздин кишилерди мыкты кыргыздын эмнелеринде жок кылып салбадыбы? Ошол. Эми мына ошондон кийин пан-туркизмди эч ким оозуна албай калган. Коркуп. Мына бул Карьера деген ыры бар го, Евтушенконун, билесиңби? Эсиңде барбы? Ошондо айтып атат. Да, карьера жөнүндөчү. Анан кыйындарды менетип. Он знал, дейт, что вертится земля, дейт. Но у него была семья. Ошондой болуп калган да. Баарыбыз түрк эле экенибизди, ошол жактан чыкканыбызды андай мындай билгенбиз, бирок пан-туркизм деген жаман дегенден мындай коркуп айта алчу эмеспиз. Ошол эле учурда мына славяндардын биримдиги бар. Англосакс. Улуу Британиянын эмеси бар эмеспи? Содружество. Австралиядан Канадага чейин. Өзүнүн мурдагы колонияларын, бүт содружество кылып бириктирип алсаларга болот. Да. Пан Американ деген идеология да бар да. Бирок оңунан чыкпай атат, бирок бар да ошондой нерселер. Бардыгы бар. Анан эми ушу түрктөр, түрк тилдүү эл ушундай биригип атыптыр, андай мындай карым-катнашын жакшыртып атыптыр деп эле, анан чочугандын кереги жок. Аябай сынга алынды мына ноябрда Түркияда түзүлгөн уюм.
эми мындай ызы чуу түшүп кала берет. Анан кийин бул чынын айтканда корко турган деле идеология эмес, бирөөгө коркунуч туудура турган, дүйнөгө коркунуч туудура турган идеология эмес. Бул көбүнчө маданий, анан улуттук баягы аң сезимге байланышкан гана идеология. Бул экинчиси. Экинчиси да бул үстөмдүк кылып аткан идеологиялар жөнүндө, чоң макро идеологияларды алганда. Эң акырында улуттук идеология деген бар да. Муну дагы түшүнбөй жүрөт. Улуттук идеология деген бул улутчул болуп кетет. Анан андай мындай, бул туура эмес андай. Улуттук идеологияны дагы эч ким жазып берген эмес. Дүйнөдө бир мамлекетте дагы, маселен, америкалык болуш үчүн муну жасашың керек, муну кылышың керек деген жобо жок. Аларда мунун баарын саясий социалдык доктрина деп эле коюшат. Ушулардын баарынчы идеология. Анан кыргыз үчүн улуттук идеология десе эле эски тиги эмнелерди алып чыгып эле анан каяктагы бир унутулуп калган Каада салттарды. Каада салт, анан башкасын дагы, анан кыргызга тиешеси жок нерселерди алып келип кыргызга киргизип атпайбы, идеология деп коюп. Биздин ата салттарыбыз ошондой деп. Ата салттын дагы азыр заманга ылайыктуу ошолорду ылгап, иргеп алыш керек да. Маселен, кыргыздар ата салты ошол жанагы мен көп эле айтып жүрөм, жанагы түлкү тебетейчи. Так. Анан чоң тебетейлер болгон, ата бабаларыбыз кийген. Алар кээ бирлериники 10 килограмм, 5 килограммдан турган. Анан ошо тебетей менен урган экен да, жана кибиреген кыздардычы. Анан жыгылбай калса ошону күбөгө бере берген да. Карачы, салт ушул. Салт. Эми ошону жандантып керекпи? Жандантып керекпи? Ата бабаларыбыз ушундай кылган эле деп биз да ошону жасашыбыз керекпи? Эми заман өзгөрдү да. Заманга жараша бардык салт өзгөрөт. Ошону азыркы заманга ылайыктап бир жаңы салттарды кармагандын ордуна биз ушундай кээде тетириде кетип калып атабыз. Анан негизинен улуттук идеология бул улуттук идеядан чыгат. Негизги тамыры ошондо. Улут деген эмне? Биз өзүбүз кимбиз? Мен киммин маселен? Деген сыяктуу элечи. Анан кыргыздын иденттүүлүгүн аныкташ керек, анан андай мындай деп атпайбы? Кыргыздын иденттүүлүгүн аныктабай эле кой. Ал өзүнөн өзү аныкталып турат. Жет атаңды билесиңби деген осуяты бар да. Жет атаңды бил деген. Европалык элдер көбү жанагы монастырларда алып барып жаздырып, жана китептердечи кимдин кайерден туулганы. Ошол китепте катталып калган алар. Ошон үчүн булар баягы жет атасына муктаж болбой калган. Керек болсо ошо табылат. Монастырлардын поптордун барып сүрөштүрүп ошону табылат неткенде. А бизде андай жок да, жок болгон. Ошон үчүн жет ата деп сүрүштүрүп отурсаң, каяка барып отурсаң, кыргыздын иденттүүлүгүн аныктап алсаң болот ошол аркылуу эле. Кичи ууруңдан чыгасың, чоң ууруга барасың, чоң ууруңдан ары жана бузун деп коет. Махмуд Кашкариден племя деген чоң племя. Племядан ары бул племя каяктан чыккан? Бул бузун өзү. Барса эле ушу кыргыз деген атасы болгон деп санжыраларда тиги нелерде айтып жүрөт. Ошентип аныктап алсаң болот да. Анан улуттук идеологияны дагы бирөө жазып бербейт. Жок да. Айтып атпаймынбы? Кайсы элдин кайсы эмнеси бар ушундай алып туруп анан бекиткен, расмий түрдө көрсөткөн. Жок. Мүмкүн бар? Жок ким? Жок. Жашыруун жанагы монголдордун сокровенное сказание, жөөттөрдүн өздөрүнүн торолору. Алар дагы мындай бир миф, жомок аралашып кеткен нерселер да, уламыш сыяктуу. Улам көбүртүп жабыртып жана фейк окшогон нерселери көп. Бирок расмий түрдө. Расмий жок. Кабыл алынган эчтемеси жок. Бирок биригип, абдан өзүн күчтүү неткен улуттар бар да дүйнөдө.
ошол эле еврейлер маселен, башкалар. Бизде деле ошол кыргыз деген, баягы атка кыргыз деген жалпы неге таянып, өзүбүз үчүн баягы улуттук идеологиябызды кармана алабыз. Анын бирөө тиги көрсөтүп берген деле кереги жок. Анча мынча бул маданият аркылуу, жалпы көркөм өнөр аркылуу, өзгөчө адабият, көркөм адабият аркылуу өзүнөн өзү эле калыптана турган нерсе. Бирок азыр жоготуп баратабыз көп жерлерде. Пушкиндин сөзү бар го, билесиңдер, ыры. Здесь русский дух дейт, здесь Русью пахнет дейт. Бизге да ушундай керек, ой, бу жерде кыргыздын руху турат, көрүнүп турат, кыргыз жыттанып атат деген. Анан жанагы чыгармаларда, өзгөчө искусствода, тарыхта, тигандай мындайда биз кыргыздыкын аныктай албай калдык азыр. Кыргыздыкы деп эле анан азыр баягы калмактардын, монголдордун, башкалардын кийимдерин алып келип деле бизге кийгизип атат. Аралаштырыпчы. Анан аларды биларман деп. Ал билармандар кайсы булактын негизинде алган, тигандай мен билбейм. Маселен, Манаста мындай да. Кара чепкен ак калпак калың кыргыз белгиси дейт. Кара чапан, ак калпак, калың кыргыз белгиси дейт. Баягы гражданский форма деп коебузбу? Жаранды кийим. Ошону ошентип айтышат. Анан ак калпак. Кара калпак эмес, күрөң калпак эмес, көк калпак эмес, ак калпак. Анан жөнөкөй эле нерсе азыр калпактын ар түрүн чыгара баштады. Аябай көп болуп кетти. Бул каяктан тапкансың бул калпакты десең, ой, бул ата бабабыздан калгандай да, ата бабаң ак калпак эле кийген да десең болбойт. Ушул жагынан да бул айтып дей турган кээ бир нерселер бар. Улуттук идея, улуттук идеология иши кылып бар. Жаманбы, жакшыбы бар. Бирок жанагы мусулман идеологиясынын алдында басылып баратат да. Канчалык карама-каршылык, канчалык күчтүү? Эми күчтүү экени билинбей атат да. Билинбей атат. Жөн эле тиги кабыл алып атат. Анан каршылыгы жок бири-бирине. Бул бир жагынан жакшы. Акырындап-акырындапчы, кабыл алып кайсынысы үстөмдүк кылып кетсе, ошол негизги идеология болуп калат. Мисалы үчүн хиджаб эмнеге тарап кетти? Эмне үчүн аны эл жаш кыздар, бул жаңы келгенде, жаңы эмне эткенде мына исламдын тияк буяктын диний эмнелеринде таасир бар да. Ошолор аркылуу кирип атат. Бирок кыргызга анчайын деле кирген жок. Эми анын жагынан дагы мына батыштагы өлкөлөргө окшоп хиджаб үчүн эле куугунтуктап анан андай мындай деп нечишин кереги жок. Мага демектен 10 хиджаб кийип алсын. Баланча кылсын. Унчукпай коюш керек. Турмуш өзү акырын мунун баарын сүрүп чыгарат. Мына бул ислам келгенде, ислам кабыл алганда, кыргыз муну кабыл алган эмес көбү. Туурабы? Паранжы жабынган эмес. Таштай эле кыргыздын кыздары жөн эле жүргөн. Эмне кийип алып? Шөкүлө дагы бир неме деп ошолорун кийип алып эле жүргөн. Сүрөттөр турбайбы кыргыздын мына тартып калган жөнөкөй. Анан кийин немеден? Ушунун бардыгын баягы Акаевдин тушунда мына Осмон Акун. Осмон Акунду көбү жаман көрүп атат. Андаймын деди. Ошол бир келечек хартиясы деп бир документ иштеп чыккан. Келечек хартиясы? Хартия будущего депчи. Идеология сыяктуу деп. Аны Чыңгыз Айтматов жактырган учурунда. Анан ошону карап көрсөң, окуп көрсөңчү, жакшы даниектүү идеялар бар ошол жердечи. Жалпы кыргыз. Эми аны мамлекеттик идеология деп киргизбеш керек. Бирок ошону жалпы бир ориентир катары, ошол сыяктуу аяк буягын карап, жалпылап ала жүрсө, менимче жаман болбойт эле. Анан баарын эле мындай четке сүрө бергенде болбойт. Анан дагы бир идеологиянын эң жаман жери нарын.
Мындан туп-тура 60 жыл мурда Дэниел Белл деген болгон. Америкалыктардын бир социологу. Ошол 1960 жылы идеологиянын бүтүшү деген китеп чыгарган. Конец идеологии депчи. End of ideology деп. Ошондо минтип атпайбы? Бул идеология деген идеяларды өтө эле абсолютташтырып берет. Көтөрүпчү, көкөлөтүп берет. Анан аларды турмушка, реалдуу турмушта колдонуш кыйын болуп калат деп. Башкача айтканда идеология ажырым. Идеология дарыны угулуп салат деген. Ошон үчүн бизге башка нерсе керек. Ууну дары кыла турган системага өтүшүбүз керек деп. Аны тиги Айдиософия деппи, ушундай деп атаган. Айдиософия. Айдиософия. Акылдуу идеялардын жыйындысы. Акылдуу идеялардын жыйындысы. Себеби идеологияда, акылсыз идеялар көп болот. Мына Жозеф Стиглиц деген бар, Америка Нобель сыйлыгын алган чоң экономист. Ошонун китебинде да жүрөт. Президент кеңешмеде иштеген, америкалык президенттердин жана эксперттер кеңешинде, Дүниелик банкта иштеген, тияк-баякта көп жерде ошол айтып атат. Бул идеологияда дейт, иритме идеялар өтө көп болот дейт. Өзгөчө мына эл аралык маселелерде дейт, жалаң ушул идеологияга жараша туура эмес чечимдер, туура эмес кадамдар жасалат дейт. Эң жаман өкүндүргөнү ушул дейт. Анан Иглтон деген болгон. Бар, азыр деле болуш керек, Иглтон деген. Ошол фундаментальный эмгек жазган, капитал. Идеология боюнча 100дөн ашык китептер бар, изилдөөлөр бар. Мен негизгилерин айтайын. Ошол дагы айтып атат. Идеология негизинен дейт, бул бийликке бир идеялык жактан, пропагандалык жактан курал катары түзүлөт дейт. Анын башка кылар кызматы жок дейт. Жалпы коомдун ичинде ар түрдүү идеология бар дейт. Ошондо 40ка жакын аныктамасын келтирип атат. Идеология деген эмне депчи. Таң каласың. Анан муну официальный мындай деңгээлге көтөрүп, өзүнчө бизде идеология ушул келип калса эле, ушундай болсо эле баарыбыз жыргап кетет элек деген энче таптакыр туура эмес түшүнүк, баягы совет мезгилиндегидей түшүнүк. Ар бир ишиңе деги илигише берчү да. Туурабы, совет мезгилинде. Андай идеологиянын азыркы заманда кереги жок. Себеби эркиндик, теңчилик, анан көп ар түрдүү пикир, көз караш дегенге, демократия дегенге карама каршы келет. Идеологиянын маңызын муну евразиялыктар, евразийцы деп коет го. Теоретиктер болгондо. Ошолор эң сонун ачып берген. Ошондо менимче Савицкий деп экен, же жанагы Трубецкий деп экен, ошондо мындай деп айтылат да. Коом дейт, коомду башкара турган бир идея болуш керек дейт. Ошол идеяга коом бардыгы биригип дейт. Ошол идея үчүн керек болсо жанын бериш керек дейт. Мына аны идеология деп айтышкан эмес алар, идеократия деп айткан. Идеялардын бийлиги деп, идеянын бийлиги деп. Неме орустардын философу бар го жанагы. Карачы. Бердяев. Николай Бердяев сын калган. Бул обратный теократия деген. Бул тетрилер. Теократия болуп калат анда. Бир идеяны жалпына коомдун бардык мүчөлөрүнө жага турган идеяны каяктан табасың? Андай идея дүйнөдө жок. Динчи? Дин деген дагы, диндин ичинден да бөлүнүп кетип атпайбы? Дин жалпысынан алган менен, мына мусулмандын дини эле өзүнө канча минеси бөлүнүп кетип атат. Туурабы? Бири-бирине ылайык келбей, бири-бири менен ызылдашып, согушуп, жөнөкөй эле жанагы акрами, сакрами деген бирдемелерди чыгарып алып, ушулардын ичинен бири-бирин кырып кетип атпайбы? Мына Оганстанда эле канча нелер болуп атат, айтылып, делилип. Бул дагы
чынына келгенде бириктире албайт. Анан бул дүйнөдө жалпы адамзатты бириктирип кое турган идея ансы да жок. Улуттук идея менен жанагы жарандык улут дегенди, гражданская нация деген сыяктуу, мисалы үчүн этникалык жактан башка, бирок жарандык жагынан бир улут болгонду кантип калыптасса жакшы? Эми ошону мындай да, азыр биз да ошону дагы кичине жакшы түшүнө албай атабыз да. Аны мамлекет башчысы же болбосо терде идеологмун деп отурган киши түшүнсө эле жетиштүү эмес ал. Элге жеткириш керек. Тараш керек. Элдин өзүнө. Бул идея жарандык улут деген. Манастын өзүндө турат да. Мен айта берип тилим тешилди. Манаста чоролорунун бүт бара калмак, Кытай, ар башка өзбек, ооган иши кылып барынан келгенде, ошонун бардыгы келип Манастын бийлигин тааныйт. Биз ушу сенин букараңбыз, сенин мыйзамдарыңа баш ийебиз, тигиндей мындай, бирок ар кимибиз, өзүбүзгө жараша ата бабабыздан калган салтыбыз бар, тилибиз бар, ошону өнүктүрө беребиз. Көрдүңбү? Аябай жакшы. Ушул муну тиги британиялык жанагы бир тарыхчы бар эле. Ошол биринчи жазып чыкканда тиги баягы Манас жөнүндө? Жок, ушул идеянын өзүн жанагы жарандык улут дегенде. Ага чейин эле алар ошентип издеп жүргүчө биздин Манаста айтылып турат ошол. Канча кылым мурда? Канча кылым мурда айтылып турат. Манастын ошол осуят. Анан азыр дүйнөдө эмне пайда болду да? Жарандык либерализм деген пайда болду. Жарандык патриотизм деген пайда болду. Ошол улуттук ошого барат эле. Ал сенин улутуң, уруң ким экен, ага карабайт жарандык улут деген. Сен ушул кыргыз мамлекетинин жаранысыңбы, ушу кыргыз жеринде жашап атасыңбы, ушуну тааныйсыңбы, моюндадыңбы, болду. Сен кыргыз улутуна киресиң да, жарандык улутуна киресиң. Мамлекет өз кезегинде сенин бардык укугуңду, коопсуздугуңду, бүт барыңды коргоп бергенге кепилдик берет деген сыяктуу нерсе. Бизге ушул идея керек. Манастын өзүндө турган идеяны алып, тиги батыштагылар илимий жол менен жазып атпайбы, илимге салып, логика менен, ар кандай терминология менен түшүндүрүп. А бизде Манаста жөп-жөнөкөй турат. Ошону алып тиги элге жеткирип, мына мындай. Бири-бириңди кодулабагыла, бири-бириңди тиги андай-мындай деп кемсинтпегиле. Биз баарыбыз бир элбиз. Жарандык улутпуз дегенчи. Болгону кыргыз деген эмнени кабыл алыш керек. Все. Менимче. Убактыбызда жедагы кичине бар экен, 1-2 мүнөт. Эмне кылыш керек ушул идеологияны көбөйтүш үчүн бир бас күч менен эмес, мындай бир жайылтып көбүрөөк жазып ушул жөнүндө эмес керек го. Нарын мынабу исламды таратыш үчүн эмне кылышкан? Суфилер атайын татар молду эл кыдырып келген, эл кыдырыпчы, тиги куржунун мойнуна илип алып ар жакка барып нетип жүргөндө, бизде деле ошондой нерсе керек. Маселен, орустардын народничество деген сыяктуу элге кирип, элге тарап. Азыр эми макул эл кыдырбай эле кой, тиги куржунун асы көрүнгөн жерге барбай эле кой. Маалымат каражаттары турат. Ушулар аркылуу көбүрөөк айтып деп туруш керек. Мына мындай, андай деп. Антпесең жөн эле анан жанан түйүн чыкпай бергенде, кыргыздын өздөрү бири-бирине каршы чыгып калат. Ошондой да. Санжыра уруштуруп коюп атпайбы. Анан санжырадай пайдаланыш керек. Эски тарыхты кимдин кайдан чыкканын, эмне болгонун билген жакшы. Аны биле жүрүш керек. Бирок анын баарын куралга айлантпаш керек. Анан
биримдик үчүн, ооба, ажыраш үчүн эмес. анан андай болгондо сарбагыч саяктап кайра чабыштырабыз. Болбойт да. Ал өттү, таракта калды. Түрк менен кыргыз деле азыр неде бир эмес, бирибиз деп атпайбызбы? Көгмөндүн тоосун кышта ашып барып анан түн ичинде уктап жатканда көп түрктөр, кыргыздар Теги гүлтегиндер. чаап атпайбы? Ооба. Төнөгөк, Төнөкөк. Ооба. гүлтегиндер барып анан ташка жазып атпайбы? Андай доор эми кетти. Өттү деген. Азыркы заман кандай? Эмне болобуз? Мындай бир башкача доор келатат, башкача заман келатат. Анын эрежеси мындай. Кандай болот? Деп ошого күн мурунтан ыңтайлаша башташ керек да. Көп элдер ошого баратат да, ыңтайлашып баратат. Акырындап ошо көнүгүпчү. А биз жок, биз көчмөн болгонбуз, ошо ойдон калабыз деп эле отурбайбыз. Ал болбойт да. Көчмөндүгүң жакшы каалайын. Болсун. Бирок ошо көчмөндүктүн жакшы нерселерин алып, мына жаңы келаткан заманга ылайыктап өнүктүрүп, ошо жака алып кетиш керек. Кыргыз дагы ошо жака. Анан мына заманда глобализация андай мындай деп атпайбы? Ошо илимпоздор айтып атат. Бул цунами дейт. Бир цунами болот экен да, ошо цунамиде көбүн жыга чабат да. Ошол цунамиден, ошол доордон Кыргыз кантип өтөт? Өтө алабы? Калабы ошол цунамиден кийин? Адаптация боло алабы? Боло алабы деген маселе. Бардык маселе мына ушунда турат. Анан жөн эле майда барат нерселерди айтып азыр ызы чуу атабыз. Аларды эми билбейм кандай. Негизинен Айтматов дагы ушуну көрө билген да. Алысты карап кичине шуну сактайлы, андай эдиреңдеп кетпейли депчи. Азыр эми ошондой заман, анан ошондо улуттук идеологияң да болот. Теги үстөмдүк ушул идеологияны ошо үстөмдүк кылуучу идеологияга айлантып алсак, жанагы жарандык улут дегенде. Да. Биз үчүн чоң нерсе болот. Чоң нерсе. Башка бизге идеологиянын кереги да жок болчу. Акырын ошол идеология, теги идеологиялар сүрүп салат. Ушундай. Рахмат чоң. Бизде конокто белгилүү журналист Эсенбай Нурушев болду. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.